саясий партиясынын жаш форматтагы лидерлер форуму абдан кызыктуу өттү. Талапкерлер ар бири өзүнүн тармагында жетишкен ийгиликтери, алдыдагы кадамдары, Кыргызстанды кантип өнүктүрүү туурасында тажрыйбалар менен бөлүштү. Форумдун катышуучулары пайдалуу маалыматтарды алуу менен бирге иш-чаранын экинчи бөлүгү TEDx форматында өттү. Ат башы районунан талапкер болуп жаткан Мирлан Калыбеков кесиби боюнча юрист. Бир бол партиясынын программасы коомго пайда алып келе турган маанайда жазылганын белгилейт. Биринчиден ушул медицина жаатында бир көп көңүл бурушубуз керек да. Андан тышкары республикада негизи күчтүү мамлекетте ар дайым мыйзам иштеш керек. Ошол мыйзам чыгарган мыйзамдар сөзсүз түрдө өзүнүн нугунда, өзүнүн багытында иш алып барылып, аткарылыш керек. Жогорку бийликтегилердин эл менен байланышы жок. Ошол себептен карапайым калк менен түздө-түз иштешүү зарылдыгын белгилеген Фархот Алимжанов эл менен ачык болуу учур талабы деген пикирде. Биз айтып атабыз, мына Кудай буйрса, биз ачык иштейбиз. Мектеп, больницалар мына көрдүңүз, пандемия кечегинде болгондо больницалар даяр болбой, спортивный залдарда условия жок, ошолорго мажбур болдук кылганычы. Ошон үчүн азыр ударение биз областной больницаларда ондой өздесе адамдарды ишенич жок. Биз ошого элдерге айтып атабыз. Дагы бир үмүтүңүздөр болуш керек. Себеби биз жаштар, себеби биз совет даврында өспөгөнбүз. Бар жок мамлекет кылышы. Биз өзүбүз аракет кылбасак, бизге бирөө жардам бербейт деген унаада аракет кылып атабыз. Ийгиликтүү ишкер, волонтер, коомдук ишмер Стамбулда, Казакстанда жана Өзбекстанда орун алган инжиниринг компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жоодар Сайдылканов депутат болуу планында жок экенин, бирок өлкөнүн учурдагы абалы шайлоого аттанууга аргасыз кылганын белгиледи. Кыргызстан тилекке каршы өнүккөн дүйнө менен интеграция болуу элек. Дүйнө менен интеграция болуш үчүн бул жака инвестициялар келиш керек. Инвестициялар гана бизде жаңы жумуш орундары, салыктарды, салыктар болсо өлкөнүн өнүгүүсүнө себепкер болот. Ошондуктан ишкердикти жеңилдетүүнүн жолдору үстүндө сунуштарымды, өзүмдүн пикирлеримди ушул жогорку кеңеште сунушташ үчүн бул мен кадамга барып жатам. Ишкер катары мен бул жердеги кайсы тоскоолдуктар, бөгөттөр бар, мен так менде түшүнүк бар. Аларды кантип чечүүнүн жолдору боюнча дүйнөлүк тажрыйбага да ээмин. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бардык тармак реформага муктаж. Анын алгачкылары болуп мамлекеттик башкаруу системасы болуп саналат. Мындай пикирин эл үчүн күйүп пышкан патриот талапкер Мирбек Асангариев билдирди. Кирешебиз чыгымдарды жаппайт. Туурабы? Дефицит 25 миллиард, карызга жашайбыз. Биз банкротпуз бүгүнкү күндөчү. Эмне себеп болду буга? Менимче биз кирешени да көтөрүшүбүз керек, чыгымдарды да азайтышыбыз керек. Чиновниктердин санын биз 50-70%га чейин кыскартышыбыз керек. Көп мамлекеттик органдарды кыскартып жоюшубуз керек. Эгер мамлекеттик орган өзүнүн керектүүлүгүн, пайдалуулугун экономикалык, математикалык эсеп учет менен бизге далилдеп бербесе, анда мамлекеттик орган жоюлуш керек. Учурда бардык партиялар өзлөрүнүн шайлоо алдындагы программалары менен тааныштырып жатышат. Ал эми Бир бол партиясынын программасы абдан уникалдуу экенин айтат жаш талапкер Екатерина Филаретова. Өзүнүн кесибин жөнөкөй катчылыктан баштап дипломатка чейин жеткен талапкер Екатерина Филаретова Кыргызстанды абдан жакшы көрөрүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн бардык колдоомду көрсөтөт элем деген каалоосу менен депутаттыкка аттанган. Программа вообще уникальная, мне кажется, как и сама. Менин оюмча программада партия сыяктуу абдан уникалдуу. Партия абдан жаш, бардык лидерлер идеяга бай. Ар бири өзүнүн чөйрөсүндө билимдүү, креативдүү, мүмкүнчүлүгү көп. Эң башкысы бардык мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууга каалоо болушу керек. Программа өзүнө мамлекеттин жашоо турмушундагы бардык керектүү компонентти камтыйт: саламаттык сактоо жана билим берүү. Бул тармактар мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн негизин түзөт. Анткени бул эки тармак калкка кызмат кылып, андан ары өнүгүүгө шарт түзөт. Өлкөбүздүн өнүгүш үчүн жүрөгүндө оту жанган, элим деген жаш талапкерлерди көргөндө мамлекетибиздин уучу кур эмес экендигинен андык. Бир бол партиясынын катарындагы билимдүү, идеяга бай, күчтүү жаштар өзгөчө ишенимди жаратты.
Мындай талапкерлер менен партиянын алдыга койгон программаларын ишке ашыруу оңой болорунда шек жок. Бир бол номер 13 жаратман күч.